Чычкан, тыйын чычкан, сен бизге жардам бере аласыңбы? Биз чоң торт жасаганы турабыз. Анын кошулмаларында 2 килограмм un, 1 килограмм кулпунай, кумшекер, туз, каймак, жумуртка керектелет экен. Бирок биз билбей турабыз 2 килограмм un менен 1 килограмм кулпунайды кантип өлчөп аларыбызды. Анда мен силерге кантип өлчөп алганыңарды силерге түшүндүрүп берейин. Силер балдар конткой угуп тургула. Бири-бири менен ар кандай товарларын таразасы жок эле бири-бирине алмашып алышчу экен. Мисалы үчүн бир мүшөк картошканы бир мүшөк сабизге башма-баш болжолдоп эле салмактарын ченебей алмашып алышчу экен. Ошентип жүрүшүп эле элдер таразаны ойлоп таап чыгарышыптыр. Алар болжол менен мына ушундай сүрөттөгүдөй тараза болгон экен. Таразанын бир жагына бир мүшөк картошканы коебуз, бир жагына бир мүшөк сабизди коебуз. Анан таразага тартып көрөбүз. Бирок картошка менен сабиздин салмагы 2 башка чыгып калат. 2 башка чыгып калгандан кийин элдер таразанын салмагын ченеш үчүн, нерселердин салмагын ченеш үчүн атайын таштарды ойлоп таап чыгышат. Ошентип таштардын салмактары менен биз ар кандай нерселерди таштар аркылуу таразага тартып ченеп алганды үйрөнөбүз. Салмак чен бирдиги килограмм, килограмм салмактын чен бирдиги. Килограммды биз КГ деп кыскартылган түрдө белгилейбиз. Ошентип биз килограммды сабакта гана эмес, бардык жерде колдонуп келебиз.